Айша апа жакта Гүлжайна эже бирөөлөр менен урушуп атат дегенди анан күйөөсү дагы мени жок эже түрткүлөбөй туруңуз деп ошентип мени кармап атпайбы анан азыр үй бүлөсү бар. Однолюб деп коет го орустарда. Мен однолюбмун. Азыр байланыштасызбы? Азыркы акылым болгондо ошол катаны кылбайт элем дейт. Ошол жаңылыштыкты кылбаганда. Бирок мен баягы сүт коозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дейт. Баягы бир жолу, эки жолу моундай турмушум өйдө ылдый болгондон кийин баягы жок каталыгыма өкүнөм. Каталыкка да өкүнбөңүз эже. Сүйүүнү кайдан сезмекмин? Жакын адамдарымды саткым келбейт да. Демек сиз Гүлжайна эжени тамашага салабыз дегенде сиз макул болбопсуз да, э? Жок, макул болбой кетип калдым. Анан кийин аяш кызым келип эле Айша апа жакта Гүлжайна эже бирөөлөр менен урушуп атат дегенди анан биринчи сахнага кийип аткан көйнөгүм менен бутума жалпак тапочка кийдимде чуркагам ойнойт болсо жардамым тиеттир деп барсам уже Гүлжайна күлүп атыптыр, уже тамаша тор бүтүп калган экен да. Негизи Гүлжайна эже тамашага кандайсыз? Тамашаны кандай түшүнөсүз, кандай көтөрөсүз? Негизи тамаша көй эле адамсыз. Бирок тамашага бир аз начарыраак окшойсуз, э? Анчалык көнбөгөн, Назира эженин корконуна караганда. Жок, ар бир убакта мындай ситуацияга жараша эле болот. Тамашаны аябай жакшы кабыл алам, тамашалашып, ойноп, тамашаны өтө жакшы көтөрөмүн. Бирок албетте кече тамаша кылып баштабай эле мына серьезный болуп атпайбы? Ошондон биринчи жакшы эле сабырдуулук кылып, просто ар жакта турган элдердин ыялып, чоң кыз, келиңиз, мындайраак туруп коесузбу? Азыр мен бияка интервью берип алайын, анан сүйлөшөлү деп ошентсем болбойт да, Эркекчи. Немеге мындай мен эл жогораак жакка алып кетейин деп атам да, эч ал жакка жылбай. Анан күйөөсү дагы мени жок эже түрткүлөбөй туруңуз деп ошентип мени кармап атпайбы. Анан бизде дагы эркек балдар бар болчу, биздин командада дагычы. Эми бир тааныш чыкса эле ошо эркек балдар чакырып койчу, но күйөөнү тарттырсын, ары дейин деп атам, эч ким жокчу. Ушундай неме болду, бирок чынында мындай концерттин алдында өтө переживать этип кеттим. Именно алар дагы биздин жана Safe Business компаниябыз жөнүндө мен тамаша торго салышып атпайбы. Анан айттым, анда дедим, андай иштей албай атсаң, мүнтүп атсаң мен күнөөлүү эмесмин да. Аябай бирок нервим кетти. Сиздер алаксып калабы деген ой кетти да, баары жакшы эле өттү да, концертке эч кандай. Концерт жакшы эле өттү, жок, сонун эле өттү. Ага, наоборот мен неме болдум да, мындай концерттин алдында энергия алып, ушундай бир переживать этип, бир толкундап туруп анан кийин сахнага чыктым. Ошол убакта да айттым, Гүлжайна, значит, сен ошол балдарга, кыздарга тамашаң керек экен, сенин тамашаң элге тартуулагыз келет экен, ошон үчүн келишти. Ну давай, өзүңө кел деп өзүмө успокойтуп туруп чыктым, сонун болду бирок. Азыр эжекелер, бизде суроолор бар атайын, ооба жок деп ачык айкын жооп бериш керек. Биринчи биз Назира эжекебизден баштайбыз. Анткени сиз улуусуз да, э? Улуусу дагы, сулуусу дагы Назирчи. Анда сизге берилген убакыт кетти. Сиз ачык айкын болуш үчүн ооба жок деп анан жооп берип коесуз. Даярсыз да? Даярмын. Анда убакыт кетти. Шириндик жагабы? Ооба. Бат ачууңуз келеби? Бат ачууңуз келеби? Ооба. Назира боёнбо деген ким? Кандай? Назира боёнбо дегендер барбы? Ооба. Кирсамынга башыңызды жуугансызбы? Ооба. Гүлжайна эже сизге ким? Жок койсо. Сиңдим. Эркек мүнөзсүң дегенге чыча алайсызбы? Жок. Башкалардын СМСин окуйсузбу? Ооба. Уйкучусузбу? Жок, башка бирөөнүн телефонунда. Башка бирөөнүн. Жок, андайым жок. Уйкучусузбу? Мурда болчумун, азыр жок. Жок демек, э? Сизде күлдүрүү оңойбу? Мурда оңой болчу, азыр жок. Кимдир бирөөнү катуу сүйүп калып ыйладыңыз беле? Албетте, ооба. Сүйүүгө мас болдуңуз беле? Ооба. Тандырган нан жаап аласызбы? Жок. Спорт менен машыгасызбы? Ооба. Акча барын чечеби? Жок. Акчаңыз көппү? Жок. Чоң суммадагы акча жоготуп көрдүңүз беле? Ооба. Өзүңүздү кайсы жаныбарга окшоштурасыз? Арстан. Уктап калып уят болдуңуз беле? Ооба. Лагман же аш? Лагман же плов? Аш. Так. Эми ошто жүрөм, аш деп коеюнчу. Ош же Бишкек? Бишкек. Албетте Бишкек. Кофе же шекер чай? Кофе. Арыктоо үчүн дары-дармек ичкен белеңиз? Ооба. Жакшы ырдайсызбы? Жок. Денеңиздин кайсыл бир мүчөсүн өзгөрттүңүз беле? Ооба.
Акыркы учурларда сулуу болуп баратасыз дегендер көбөйдүбү? Ооба. Мактанчаксызбы? Мурда, азыр жок. Демек жок. Азаматсыз. Суроолор жактыбы? Жакты. Эми мына ушул суроолорго бир аз токтолсок да. Бат ачууңуз келеби негизи? Негизи мурда ачуум келчү эмес. Азыр эми картайган сайын нервтер жогорулуп кеткен. Анан мен бир адамга эле сразу ачууланып таарынбайм. Бардык нерсени топтойм, анан кээ бирде мындай тааныбаган адамдар случайно жинге тийип алса, ошого да жарылып кетиши мүмкүн да. Так сразу жарылбайм, топтоп туруп анан жарылам. Демек, Гүлжайна эженин ордуна сиз тамашага салганда башкача болмок беле же? Саамак. Мүмкүн. Сүйүүгө мас болдум деп калдыңыз да, алгачкы сүйүүлөр жөнүндө сүйлөшпөйлүбү анда? Эми ал так дарегин айтпай эле коеюн. Ооба, айтпай эле коебуз. Мени жакын адамдарым билет. Анын азыр үй бүлөсү бар. Однолюб деп коет го орустар. Мен однолюбмун. Азыр байланыштасызбы? Жок, 10 жылдан бери көрө элекмин. Экөөбүз бири-бирибизге сөз бергенбиз. Ал да сөзүнө турду, мен да сөзүнө турдум. Көрүшпөйбүз деппи? Ооба. Бирок көрүшсөк, мындай кылам дегем, мен угроза койгом да. Негизи азыр эгер мага келе тура болсок, мындай кылам дегем. Негизи азыр эстеп Канча силердики ошто кандай тартат? Бизде FM 88.0. 88.0 жыштык аркылуу уксаңар биз ошодо сүйлөп атабыз. Улантабыз сөзүбүздү. Кандай эле? Мен сөзүм сүйүү жөнүндө өзүңүздүн алгачкы сүйүүңүз жөнүндө айтып жаткансыз. Учурашпайбы, жолукпайбыз деп. Как бы мен однолюбкамын. Мени жакындарым, мени өтө жакшы билгендер билет. Бир жолу сүйгөм, анан ойлогом дагы күтөм, сүйөм десем, сүйө албай койдум. Азыр эстеп мындай түшүңүзгө кирип турабы? Кээ бирде. Жок, эстегеним күнүгө эле эстейм, түшүмө кээ бирде кирет. Сонун эми кийинки суроо, денеңиздин кайсыл мүчөсүн өзгөрткөнсүз? Дене эмес, бетимде, көзүмдү, мурдумду жазаткам. Демек, аны мен жашырган эмесмин. Сизди көрөрмандарыңыз көрүп, ал нерсени байкап, сулуу болуп баратасың дегендер көп экен да акыркы учурларда. Ооба, бирок мисалы мен акыркы учур азыр арыктап баштадым. Өзүмдүн кичине мындай толуп кеткенимде мындай фигурамды ордума келтирейин деп. А так мен көзүм жазатканыма, мурдум жазатканыма 5 жыл болуп калды, 6 жыл болуп калды да. Адан кийин пока эчтеке өзгөртө элекмин. Азыр эле бияка ошко келатканда чачымды сарыга боёптум, ошо өзгөрүү. Шекер шоунун ширин маектештери Назира Жетигенова жана Гүлжайна Атаканова, маанайларыңыздар жакшы, шашылбай эле. Бардыгы жакшы. Ассаламу алейкум, Ош Бирим радиосунун Булбул диджей Дөөлөт дейт жана мен сыйлаган эжекелерим Назира, Гүлжайна. Кандайсыздар? Сиздерди жакшы көрөм. Назира эженин жөнөкөйлүк сапатын баалайм. Анткени радиодон билет тутуп албасам дагы кел мен сага өзүм билет берем деп айткан болчу. Аябай ыраазы болдум дейт. Сиздерге чоң ийгилик болсун. Сиздерге суроом, бул жашоодо эң чоң жаңылган нерсеңиздер болгонбу дейт. Жана өкүнбөйсүздөрбү? Сиздерди сыйлап, сүйүп уккан угарманыңыздар ноокаттан Жаз Гүл калтырыптыр. Жаз Гүлгө чоң рахмат. Ушундай эме жакшы суроо берди. Албетте биз пендебиз да. Ар бир пенде жаңылышат. Ар бир пенде өкүнөт. Көбүнчө жаштык кезде туура эмес нерселерди кылабыз. Анан акырындан акыл саатыбыз, жашообуз өткөндөн анан өкүнүп, жаңылган жерден жанданабыз дебейсиз да? Ушундай кылсам болмок, ушундай кылсак болмок деп албетте өкүнөбүз. Мондай сөз бар да. Азыркы акылым болгондо ошол катаны кылбайт элем дейт. Ошол жаңылыштыкты кылбаганда азыркы акылым кирбейт болчу дейт да. Ошондуктан ар бир инсанда кемчилик болот. Ар бир адам жаңылыштык кетирет. Бирок мен ушул нерсеге, мисалы азыр өкүнөм деп атпайбы? Мен эч нерсеге өкүнбөйм. Себеби өкүнгөн бул ден соолукка гана зыян деп эсептейм. Вообще өкүнбөйм. Эмне аркамда калган өмүрүмө
өкүнбөйм, только ыраазы гана болом. Анткени алар мага сабак гана болду. Кандай мен сонмайсыз? жашоомо өкүнбөйм, мен кылган каталыгыма өкүнөм. Каталыкка да өкүнбөңүз, эже. Өлүп Мына кетсин, ошол каталык жакшылыкка да, Ал каталык деген биз аны ката кылалы деген эмеспиз да. Жакшы бир нерсени кылалы дегенбиз. Просто неудачный болуп калган, анан баягы жаңылыштык катары кетип калган. А бирок биз ал нерсеге шүгүр айтышыбыз керек. Анткени ал бизге сабак болду. Бизде угарманыбыз бар экен, суроообуз атам дейт. Жандуу түрдө байланышта бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, assalamu alaykum. Wa alaykum assalom, кош келиңиз. Атыңыз ким? Назира Жетигенова жана Гүлжайна эже сизди угуп жатат. Саламатсызбы? Кош келдик. Мен Ноокаттан Манапкасым. Сурооңузду бериңиз. Мен силерге шаштырдыңызбы? Шашлыш. Иә. Гүлжайна эже аябай шашылыш экен. Келиңиз, сурооңузду бериңиз батыраак эми. Мен бул эки кызды сыйлайм жана урматтайм. Концертине бардык, Ноокаттан бара болуп, 4 адам бир машина заказ кылып алып. Рахмат. Концертин көрдүк, кубанычта кайттык, бирок акыркы интермедиялар ончо окшошпой калыптыр да. Репетиция кылып алса жакшы болот экен. Келиңиз, суроолор барбы? Ооба, бар. Анан мен Гүлжайна менен баягы пародияларын жакшы көрөм да, Гүлжайнаныкинчи. Анан немелерди дагы жазып турам, комментарийлерди дагы бул кызгачы. Анан ошол немесинен бир визинди аткарып бербейли, Гүлжайна, кандай дейсиң? Без проблем, братан. Демек, сурооңуз соңуна чыкты. Макева эке, рахмат айтабыз сизге. Жакшы каалоо тилектерин айтты. Бул акыркы сатираны дагы бир аз бышырыш керек дегенге мен 110% кошуламын. Себеби ал сатира жаңы, биз экинчи гана жолу сахна ойноп атабыз. Буюрса, ар бир нерсе бара-бара басаң болот, көрө-көрө көсөң болот. Москва бир күндө курулган эмес деген чын. Анткени биз аны баары элдин алдына ойноп бышырабыз, ар бир сатиранычы. Бул жап-жаңы төрөлгөн сатира, мындайча айтканда. Буюрса, Бишкекте быйыл тандем концерт берген атабыз, Назира эжем экөөбүз. Такыр грандиозный концерт, мурдагы мындай концерт болбогон. Вот ошол концертке биз бул сатираларды даярдап алып чыгабыз буюрса. Анан эфирдин аягына чейин буюрса дагы болуп калат. Аткарып берди. Ошол нерсе болуп. Мен мына сүйлөп атканда эле аткарып атпайм, мен эмне силерге атайын аткарып бериш керек деп. Сүйлөгөндө эле аткарып. Эми Назира эже, сизге Гүлжайна сизге суроолор бар, сиз жооп бериңиз батыраак. Кыска нуска суроо. Жана эле суроолорбу? Ооба, жок, андан башка. Ысымыңыз жагабы? Ооба. Жогорку билимиңиз барбы? Ооба. Айымдар менен мушташкансызбы? Ооба. Сахнага макияжсыз чыктыңыз беле? Ооба. Үйдө тамак жасайсызбы? Ооба. Интернет аркылуу жигиттер менен таанышкансызбы? Жок. Диета кырмайсызбы? Ооба. Назира Жетигенова досуңузбу? Эжем. Ырчы курбуларыңыз көппү? Ооба. Сын пикир көп угасызбы? Ооба. Кыз жигит ортосундагы достукка ишенесизби? Ооба. Пластикалык операция жасаткансызбы? Жок. Шоу бизнеске кириш кыйынбы? Ооба. Кирпик чапайсызбы? Ооба. Жаш жигиттер сүйүүсүн арнайбы? Арнайт. Назира эженин туулган күнүн билесизби? 24 апрель. Билесиз демек, ооба, Рахман Разыков же Назира Жетигенова? 1-класс Назира Рахман Разыков. Көрөрмандарыңыз белек тартуулашабы? Ооба. Бир мүшөк акча же сүйүү? Сүйүү. Машина же үй? Экөө тең. Кылышабылар. Ашыкча дөөлөт баштарбайт койду. Эми бир аз суроолорго токтоло кетелик, Жаш жигиттер сүйүүсүн арнаган учурлар демек болот экен көп эле? Көп эле болот. Толтура эле болот. Аларды мисал катары айта кетпейсизби? Кандай сүйүүсүн арнайт эле, балким турмушка чык дегендер да көп болсо керек араңызда. Турмушка чык деп айтат. Бирок мен баягы сүт коозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дейт. Бир жолу, эки жолу мондай турмушум өйдө ылдый болгондон кийин баягы бир аз болсо дагы неме коркуу сезим пайда болуп калат экен. Мен негизи жолдошум да өзүмөн 6 жаш кичүү болчу. Ошон мен өзүмөн улуулар менен мен сүйлөшө албайм. Демек, сүйлөшө албайм. Даже 2 жаш улуулар дагы вообще сүйлөшө албайм. Демек, жаш жигиттер сизге сүйүү мамилесин арнап, эгерде сүйүп калсаңыз, ал менен жашап кетүүгө макулсуз, Без проблем. Саламатсыздарбы Гүлжайна эже, сизди жакшы көрөбүз. Ырларыңыздан ырдап бериңизчи дегендер да бар экен. Чоң рахмат, чоң рахмат. Шекер шоу. Шекер шоу менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз. Кыздарга 40 ыраздык кылат, экөөбүз тыш тарабынан аракет кылып аткан жагыбыз. Келиңиздер анда бир жандуу кайсын ырдап берели.
каалагандарыңыз өзүңүзгө жаккан, жүрөккө жаккан деген. Жылуулуу дүйнө сендеги. Бале. Жүрөктүн кылын термеди. Сүйүүнү кайдан сезмекмин? Süybösem eger, süybösem eger, süybösem eger men seni. Bale. Örküңө жоктой теңдеши. Эмес бекен, я. Көңүлдүн сүйгөн эркеси. Бакытты кайдан сезмекмин? Байкабай калсам, байкабай калсам, байкабай калсам мен сени. Ой, бул кимдин кызы я? Азаматсыздар, угармандарыбыз абдан суроолорду байма-бай узатууда. Мындай болгон эмес, ачыгын айтайын. Салам Дөөлөт, кандайсың? Мен Найзира эжени мурун алгачкы жолу чыкканда эле өтө жактыргам дейт. Жакшы сатираларды ойнойт жана жүрөктөн аткарат. Мен айтайын дегеним, Гүлжайна экөөңүздөр кандай табыштыңыздар дейт. Бул суроо мага да, Ооба, экөөңүздөргө. Жарайт. Гүлжайна экөөбүз 2008-жылы Рахман агайыбыздын, Рахман агай өкөсүн тең агайыбыз, бирок Гүлжайнага больше сабак берген. Бири кудул, бири ырчы, эл таразы, эл сынчы деген проектте биз катышып жатканда Гүлжайна ошондо Рахман байкеге келип кайрылган. Микрофонго жакыныраак. Рахман байкеге кайрылып, мен дагы ушундай кудул болгум келип атат десе, анан Рахман байке Гүлжайнаны мага алып келип тааныштырып, бул кызды байкап көр, кудул боло алабы, сынап көр деп мага. Ар тараптан байкап көргөнсү анан. Мага Рахман байке кошуп берген. Анан Гүлжайна экөөбүз биринчи мен Таласка гастролго кетип, Гүлжайна экөөбүз чогуу барып, ошондо сахнада Гүлжайнанын өзү айтмакчы, сахнанын саясатын апчем мени Найзира эжекем ушинтип үйрөткөн. Анан Рахман байке бышырган. Жакшы. Шекер шоу менен күнүңүздү көңүлдүү өткөрүңүз. Эл менен байланыштырып, сиздер бизге көпүрө болуп атасыздар. Бири-бирибиз менен ушундай тыгыз байланышта туралы. Сиздерге чоң рахмат ушинтип бизди колдоп коштоп бергениңиздерге.